Төө ашууда кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. Бишкек-Ош-Унаа жолунун Төө ашууда кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылды. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен маалымдашты. Учурда жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан тазалоо иштери жүрүүдө. Көчкүнүн көлөмү болжол менен 800 метр кубту түзөт. Көчкүнүн көлөмү бийиктиги 2 метр, узундугу 40 метрдей бар. Дагы мынакей кошумча техникалар тартып атат, деп тоосун балдарынан. Насылка өз убагында. Буюрса ушу бир жарым сааттын ичинде жолду ачабыз. Трамп Путин менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. Трамп ишемби 7 ноябрда NBC телеканалына берген маегинде "Мен Путин сүйлөшөбүз" деп ойлойм. Ал кошумчалагандай шайлоонун алдын ала жыйынтыгы чыгарылгандан бери ал дүйнөнүн 70 лидери, анын ичинде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөн, ал Зеленский менен сүйлөшүүнүн чоо жайын ачыктаган жок. Путин Орусия АКШ менен мамилесин калыбына келтирүүгө ачык экенин айтты. Орусия АКШ менен мамилени калыбына келтирүүгө даяр, ал эми Москва менен Пекиндин кызматташуусу Вашингтонго каршы багытталган эмес деп билдирди Орус президенти Владимир Путин. Бул тууралуу Интерфакс жазды. АКШ менен мамилени калыбына келтирүүгө келсек, биз буга ачыкпыз, бирок биз алар менен мамилебизди бузган эмеспиз, деди Путин Валдай дискуссиялык клубунда сүйлөп жатып. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Путин Россия менен Кытайдын алакасы АКШга каршы туруу үчүн түзүлгөн эмес. Ага Валдай форумунда эгер Трамп телефон чалып Кытайды жеңүү үчүн күчтөрдү бириктирели десе, эмнеде жооп берет элеңиз деген суроо узатылган. Биздин Кытай менен кызматташтыгыбыз бирөөгө каршы эмес. Биз алаканы бирөөгө, анын ичинде АКШга каршы түзгөн эмеспиз. Биз эки өлкөнү өнүктүрүү, элдердин коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү шарттарды түзүү үчүн достошуудабыз, деген Путин. Ал ошондой эле принцип Россиянын АКШ менен мамилесине да тиешелүү экенин белгиледи. Россия бирөө менен үчүнчү өлкөлөргө каршы бирикпейт деп толуктаган ал сөзүн. Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединенных Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создания необходимых условий для безопасности народов. То же самое касается наших отношений с Соединенными Штатами. Я с трудом могу себе представить такой вопрос со стороны господина президента избранного. Я думаю, что он понимает, что это вопрос очень далек от реалий, в которых мы живем. Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит мне абсолютно нереалистичным в отношении Китая, с которым у нас достигнуто, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы. Я полагаю, что такие государства, как Китай и Россия, имеющие сотни, тысячи общих границ, общую историю сосуществования практически в одном пространстве, несмотря на разницу культур, имеющих общие ценности, это само по себе огромное достижение, которым мы должны пользоваться сегодня и оставить эти достижения, укреплять их для будущих поколений. Путин спортто эркектердин аялдардын мелешинде күч сынашуусун айныгандык катары баалады. Президент мындай кадам аялдардын спорттун талкалап жатканын белгилеп, алар өзүнчө беттешиши керектигин айтты. Менимче айрым спорттун түрү аялдарга туура келбейт. Бирок кыз-келиндер күрөш, бокс, штанга көтөрүү сыяктуу спортторго катышса бири-бири менен гана жарышсын да, деди ал эл аралык Валдай клубунун жыйынында. Ал эркек өзүн аял санап, алар менен беттеше баштаса, аялдар эч жакта чыга албай каларын кошумчалады. Возможность мужчинам выступать в женских видах спорта это убивает просто женский спорт, если уж, извините, я затронул эту тему.
На мой взгляд, некоторые виды спорта женскими не являются. Прошу прощения, женщина скажет, что я не прав. Ну, ладно, это уже другая тема. Но если уж женщина участвует там, в этих видах, там штанга, бокс, я не знаю, борьба, ну, пускай женщины между собой соревнуются. Ну, это же просто человек, потому что он объявил себя женщиной, пошел у всех выиграл, нос сломал там женщине. Но это убивают женский спорт. Женщинам невозможно будет выступать скоро нигде. Ну, чушь какая-то. Но пускай эти люди между собой борются. Объявили себя женщиной. Но те, кто объявили, пускай выступают и борются между собой на Олимпийских играх. Түштүк Корея Түндүк Кореяга жооп катары ракета учурду. Түштүк Корея Түндүк Кореяга жооп катары Сары деңизге баллистикалык ракета учурду. Түштүк Кореянын штабтык бирикмесинин жетекчиси жер классындагы деңиздеги максатын жок кыла турчу Хунмо-2 баллистикалык ракетасын коюу берилгенин маалымдаганын Рёнхап жазды. Учуру 7 ноябрда Сеулдан 108 километр түштүк батыштагы Тиан уездинде ишке ашкан. Түндүк Корея 31 октябрга караган түнү континенттер аралык Хвасон-19 баллистикалык ракетасын коюу берип, Япониянын коргоо министри Ген Накатани 400 км аралыкка ылайыкталган 7 ракета учурулганын кабарлаган. Буга жооп катары Түштүк Корея, АКШ жана Япония биргелешип абада B-1B бомбалоосу менен окутуу машыгуусун өткөргөн. Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Цой Хон Хи россиялык кесиптеши Сергей Лавров менен сүйлөшүү учурунда Корея жарым аралында абал кооптулуктун оозунда турганын билдирген. Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлдөрү эмне иш кылышат? Россиянын ички иштер министрлиги маалымат берди. Россиянын ички иштер министрлиги Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү эмне иш кылары тууралуу маалымат берди. Министрлик билдиргендей, Кыргызстан менен Орусиянын укук коргоо органдары 2017 жылдын 20 июнундагы өкмөттөр аралык келишимдин негизинде миграция тармагында кызматташып жатат. Анда өз ара миграция жаатындагы компетенттүү органдардын өкүлчүлүктөрүн ачуу каралган. Бул өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлеринин саны тараптардын макулдашуусу менен гана белгиленет жана бир нече шаарларда алардын бөлүмдөрү ачылышы мүмкүн, деди Россиянын ички иштер министрлиги. Ички иштер министрлиги кыргыз милициясынын өкүлдөрүнүн укук тартибин камсыз кылуу, кылмыштарды иликтөө жана ачуу боюнча тапшырмаларды аткарууга ыйгарым укуктары жок экенин белгиледи. Алардын негизги милдети өз өлкөсүнүн жарандарына жардам көрсөтүү, анын ичинде Кыргызстандан Россияга жана Россиядан Кыргызстанга көчүрүү маселелери боюнча көмөктөшүү деп баса белгиледи министрлик. Орусиянын ички иштер министрлиги Бишкекте алардын өкүлчүлүгү бар экенин кошумчалады. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусияда өкүлчүлүгүн ачуу маселеси иштелип жатат. Тиешелүү документтер, анын ичинде анын статусун жана функцияларын аныктоочу документтер дипломатиялык каналдар аркылуу бекитилет. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин билдирүүсүндө көрсөтүлгөн кызматкерлер биздин өлкөгө Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин курамында кеңешчи жана катчы дипломатиялык рангында иштөө үчүн келишти. Учурда алар Россиянын тышкы иштер министрлигинин аккредитациялоо процедурасынан өтүүдө деп билдирди ведомство.